Pureflix Entertainment жана Still Motion Pictures тартуулайт. Иса Машаяктын жолдоочуларын ишеними үчүн куугунтуктоого Нейрон император буйрук чыгарган. Бул жаңы ишенимдин жолдоочуларын Рим империясына каршы чыккынчы катары куугунтукташкан. Элчи Петр жана акыркы кечки тамак. Билесиңби, мен ага бул жашиктеги туалеттин жытындай сасып атат дедим. Эми мен ага ушундай амале кылам. Капитан, жаңы камалган адам жөнүндө доклад. Император кол койдубу? Оозуңду жап. Бүгүн биз маанилүү балык тутуп алган окшойбуз. Империяга каршы көтөрүлүш. Эй, самтыраган селсаяк. Мырза ал жолдоочулардан. Мартиньян туурабы? Так ошондой мырза. Кайсы жолдоочулар? Тиги жоокерлерди айтып атасыңбы? Ал Иса Машаяктын жолдоочусу. Иса Машаяк. Диний фанат. Ушул элеби деги? Кадимкидей эле ысым. Анын аты ким? Шимон, Галилеяк Петр. Аны балыкчы дешет. Ал Исаны жеке тааныган. Жетишет. Камерага алып кет муну. Бул ишеничи эс алсын. Ата, сенин ысымың үчүн азап тартууга мүмкүнчүлүк бергениңе рахмат. Сенин эркиң аткарылсын. Сенин эркиң аткарылсын. Сенин эркиң аткарылсын. Кандай дейсиң? Ага өкүмдү качан чыгарышат болду экен? Ал эмне Исаны чын эле таанычу экен? Кел өзүнөн сурайлы. Мартиньян, сага эмне каяктагы келе соону карап отуруу жакшыбы? Аялыңа барбайсыңбы? Бар үйүңө эс ал. Жалгыз кыласыңбы? Ооба, эшикти жалгыз карайм алам. Мейли. Анда эртең менен көрүшөбүз. Теңир, сенсиңби? Өз кудайыңан суранчы, бизди куткарсын. Сага жок деп коет деп коркосуңбу?
Мен эмне түн ичинде киши өлтүргүчтүн кылычынан өлүшүм керекпи? Жок. Менин жүзүм эч качан киши өлтүргүчтү көргөн эмес. Өзүм да киши өлтүргөн эмесмин. Мен сизге муну бербешим керек. Ыйык кызмат кылуучусузбу же пайгамбарсызбы? Мен балыкчымын. Ийса, рахмат сага бул тамак үчүн. Менин денем үчүн баталап бер. А менин денем сага кызмат кылыш үчүн арналган. Мени кыйнап жаткандар үчүн сага ыраазымын. Алардын жүрөгү сен үчүн ачык болсо экен деп сыйынып жатам. Амин. Кана, баасын айтчы. Эмне? Кыюу салынган тамакка канча бересиң? Жок. Жөн эле сүйлөшүп отурайын дегем. Убакытты өткөрүп. Мына, менин аялым, менин новеллам. Ошо машаякчылар жөнүндө, алардын жолу жөнүндө уккан экен. Мен ага көп жолу эскерттим. Абайла дедим. Аялдарды билесиң го. Мына эми, белгилүү бир машаякчы менин жоопкерчилигимде. Бир-эки суроо берип көрбөйүнбү? Аялым үчүн. Сурагыла. Берилет. Издегиле, табасыңар. Эмне, ошоңор айттыбы? Кудайыңар силердин ыйсаңар айттыбы? Ал бардык түйшүк тарткандар, чарчап чалыккандар, мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем деген. Тынчтык. Сага тынчтык керекпи? Кой, баштап эле коюңуз. Кудайлар жетиштүү кайрымдуу мага. А тиги дүйнө жөнүндөчү? Сен даярсыңбы? Тиги дүйнөдөгү жашоого. Сиз эмне? Мени да кайрып алам деп атасызбы? Анан куугунтукта жашоо үчүнбү? Жок, үмүт менен жашоо үчүн. Эч качан жок болуп кетпес. Бузулбас. Соолубас. Мурас менен жашоо үчүн. Чын айтып турасызбы? Мелдешелиби? Сиз мени ошол жолго кайрысаңыз, мен сизди эркиндикке чыгарам. Бул мелдеш сен үчүн адилеттүү болбой калат. Ошондо сүйлөшөбүз. Сиз өзүңүздүн кудайыңыз жөнүндө айтып бере бериңиз. Шимон Пётр, сиз татыктуу каршылашка кездештиңиз. Эгер сен кааласаң, аялың эмес беле кызыгып аткан? Рокес, оңой кутулуп кетем дедиңби? Түшүнбөдүм, эмне деп атасың? Камактагы киши менен баарлашып эле атам. Бир эле суроо бердим. Кимдин буйругу менен? Өзүмдүн эле. Мен билдирем муну. Балким Пандоранын яшигин ачып, сенин күнөөлөрүң жөнүндө да билдирүүнү кылбайлыбы? А Рокес, кумар оюндары, аялдар, жоголуп кеткен аялың, казынаңдагы кемип калган акчалар жөнүндө билдирелиби? Мен сени качан эркектеп жүрүп калат дедим эле. Айтчы, эмнеге сен аны менен мынча кызыктың? Ал белгилүү адам. Мен башка эч белгилүү адамды жолуктурган эмесмин. Мага кызык болуп атат. Жакшы көрүп калба, жармашып ага. Өкүмү кандай?
Падышачылыкта эч бир сыйлык күтүп турган жок сени. Менин кожоюнум сени бул азаптардан куткарып, боштондук бере алат сага. Байлык ыйгыра алат. Болгону сен андан баш тартышың керек. Сен бир жолу кылгансың го ошондой. Көп убакыт өттү. Мен бул үчүн кечирим алгам. Мага өзүңдүн жердеги байлыктарың жөнүндө башка айтпа. Менин өзүмдүн байлыгым бар. Сен бере ала тургандай алда канча зор байлык. Ошондой дейсиңби? Сенин атаң айттыбы сага? Менин кожоюнум мага бир сырын ачкан. Сага ачып берер. Сен аны менен жолукканыңда. Мен 3 күндөн кийин өлөм. Шайтан жоголнары. 3 күн, Шимон, 3 күн. Анан сен меники болосуң. Ийсанын ысымынан жоголнары. Угуп атасыңбы? Камераларда кыйкырык чыгып атат. Эмне болуп? Текшерип көрбөйүнбү? Жөн отура бербейсиңби? Бул эң жаман шумдук. Көрөсүң. Кыйкырык чаң. Кудайлар жөнүндө эмне деп ойлойсуң? Жадаттың го. Үйлөнсөң ушу экен да. Алардын сөзү чындык болсочу. Олимптин бүт кудайларына караганда алардын кудайы кудуреттүү болсочу. Аларга кошул. Сага ылайыктуу камера сактап турам. Жок. Менин аялымды мындай коркунучка дуушар кылгым келбейт. Бирок биз кылып жатканыбыз үчүн бир аз кабатырмын. Бул машаякчылар өлүмдү жеңип тосуп алышат дешет го. Бул менин жашоомду жеңилдетип турат. Булар өз ишенимине баарын буруп атышат. Бул дин эмне сунуш кылат экен? Булардын баары өз өмүрлөрүнө тобокелге салууга даяр. Баары бир. Аларды кайтарып отурганыбызга бизге төлөп берсе болду. Сенин жүрөгүң мынабу жердей караңгы. Рахмат. Мен көбүрөөк билгим келет. Мен эчтеке көргөн жокмун. Сиз чын эле аны таанышып элеңиз. Жүйүт падышасы деп аташкан немени? Сен чындыгында менин окуямды уккуң келип турабы? Ооба. Ал чын эле тирилдиби? Бул окуя ошол күндөн алда канча мурун башталган. Менин убактым бар. Баарын айтып бериңизчи. Сенин убактың бар? Бирок мен үчүн 3 күн эле жашоом калды. Ким айтты сизге муну? Каяктан билдиңиз? Мени курчап, коркутуп турган күчтөр бар. Бирок бул окуя сенин кулактарың үчүн эмес. Мен билишим керек. Силердин кудайыңар башка кудайларга караганда кудуреттүүбү? Бир гана чындык кудай бар. Каяктан билесиз муну? Ийса өзү айткан. Мен жол, чындык жана өмүрмүн. Менден башка атама бара турган жол жок. Ал жаратылыштын үстүнөн бийлик кылган. Ал аксактарды айыктырган. Алар басып калышкан. Сокурлар көздөрү ачылган. Ал песурларды айыктырып, өлүктөрдү тирилткен. Сиз эмне? Ийса пайгамбар менен дос белеңиз. Тирүү Кудай мененби? Сизди өлтүргөнүбүз үчүн бизге эмне болот? Тынчтан. Мен сага биздин теңирибиз Ийса тууралуу айтып берем.
Биринчиден, мен аны адам катары билчүмүн. Шимон, бир тууган, тезирээк. Ал бизди чакырган. Тигине, мен көрүп атам аны. Кел, тезирээк болчу. Биз үйгө барып, апабыз жөнүндө кам көрүшүбүз керек. Тигил жака. Шимон, тез. Андрей. Мен аны көргөндө коркуп кеттим. Андан эмес. Ал жарык, сүйүү, бүткүл дүйнөнүн жакшылыгына чачыратып турду. Жок, мен өзүмдөн коркуп кеттим. Анткени ошол моментте мен ушундай баштап өмүрүмдүн баары аны менен байланышта болорун түшүндүм. Бирок мен ким элем? Жөнөкөй балыкчы ушундай жашоо менен жашоого менин күчүм жетет беле? Сен, Шимон, Жунус уулу. Эми сенин атың Петир болот. Айткылачы, бир туугандар. Адамдар мени ким деп таанып атышат? Бирөөлөр жакан чөмүлдүрчү дешет. Бирөөлөр Ильяс. Бирок көпчүлүк сени пайгамбар дешет. Бирок так билишпейт. Сен эмне дейсиң? Сен айтчы, киммин мен? Сен Машаяксың. Тирүү Кудайдын уулусуң. Андан кийин Иса биз менен деңиз аркылуу менин үйүмө барды. Кайненем өлүм алдында жаткан. Ал катуу ооруп, эч бир дары жардам бербей калган. Бирок Иса колун сунду да, анан дал менин көз алдымда ооруну кубалап чыкты. Бул нерсе анын көптөгөн күбөлөрдүн көз алдында жасаган көптөгөн кереметтердин бири болчу. Окмуш окуя го. Мунун баары чындыкпы? Эмнеге калп айтмак элем? Мага эмне пайда? Мага керектүү болгон нерселердин сенде бири да жок. Боштондук дагыбы? Мен айткандай эле, мага керектүү сенде эч нерсе жок. Сага ишенсем дагыбы? Мен баарын чечтим. Так эле келесиңсиң. Эмнеге? Өз кайненесине жакшылык каалаган ар бир киши акылынан айнаган неме да? Сен тамашакөй экенсиң. Атың ким сенин? Мартиниан. Сен Иса жөнүндө дагы билгиң келеби? Мен айткан нерселердин баары чындык деп кабыл аласыңбы? Мен кунткой угам сени. Бул короздун гана үнү. Бул үн сенин ачууңа тиеби? Бир нерсени эскертет. Эмнени? Теңирден баш тартканымды. Мен андан бир эмес, 3 жолу баш тарткам. 3 жолу.
Сиз эмне өз Кудайыңызга каршы күнөө кылдыңызбы? Мен баш тарттым. Анан өзүнүн алдынан кууп салдыбы? Адам өз жүрөгүндө жана акылында алсыз болот экен. Теңир муну билген. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Ар бир күнөө кетирген адам күнөөнүн кулу. Кул түбөлүккө үйдө болбойт. Уул түбөлүк болот. Ошентип уул бошотсо, чындыгында эркин болосуңар. Император кечире алат, сот кечире алат. Кудайыңыздан баш тартып, кечирим сурасаңыз, сизге эркиндик берилет. Мен эркинмин. Кишенделип туруппу? Сен кишендесиң, Мартиньян, мен эмес. Өзүңдү бошот. Ошондо эмне? Сиз бул жерде отура бересизби, өлүмдү күтүп? Машаяк менен өлүм бул баарынын башталышы. Менчи? Шимон Пётр, менин суроомо эмне дейсиң? Макул, сиздики туура деп коелу. Анда Кудайдын жакын досун камап отурган мага эмне болот? Кечиримге Иса теңирде гана ээ болсо болот. Анда эмесе мен. Ооба, жөнө, аялыңа бар. Чыныгы жоокерге өз ишин аткарганга жол бер. Кечирилгенсиңби? Сен өлүм алдында турган келеси оосуң. Машаяк сени таштап кетти. Кудайың сени жалгыз калтырды. Мен жалгыз эмесмин. Мен сени таштабайм, жалгыз калтырбайм деген. Кудайлар жөнүндө келжиреп, элдин баарынын башын ооруткандан башка ишиң жокпу? Сен ушуга окшогон неменин артынан канти берчидиң? Жүйүт падышасы, туурабы? Биз генералыбыздын артынан ээрчиген жоокерлердей болдук. Жөнөкөй, жоокерин эң улуу генералдай көргөн. Башчыны сен көрдүң беле? Элестете аласыңбы? Андан көрө, мен жогорку офицерлердей болсом гана, кайсы генерал ушуга макул болмок эле? Жетекчилик жана өз элине болгон сүйүү менен бийликке умтулуу жана улук болууга умтулуунун ортосунда айырма бар. Адам бийлик кылуу үчүн жаралган. Сенин генералың эмне? Сени жакшы көрүп, бардык адамдардай бирдей жаралган деп сезчү беле? Иса ошондой генерал болгон. Менин бир тууганым Андрей менен мен алгачкы шакирттери болгонбуз. Силердин тил менен капитан болгонбуз. Жаңылышып атасың бир тууган, мени биринчи деп атаган. Сен өзүң жаңылышып атасың. Машаякты таптык деп мен сага алгач айткам. Иса менин артымдан ээрчи деп айтканда мен кайыкта элем. Кайыкта мен да бар болчумун, ал экөөбүз бирге чакырган. Ооба, бирок жээкке мен жакыныраак болчумун. Ал жерде Зебедейдин уулдары Жакан, Жакып да бар болчу.
Аларды Иса өзгөчө жакшы көрчү. Апам мени оң колунда, сени сол колунда отурса экен дечү. Эмнеге мен сол колунда отурушум керек? Апам антип айткан эмес. Сен сол жагында, мен оң жагында. Жакып, Иса мени көбүрөөк жакшы көрөт. Аны көрө жатабыз. Ошондо Филипп, Натанаэль жана Томас, Алтей уулу Жакып, Тадай, Каналык Шимон, салык жыйноочу Матай. Ошондой эле Жүйүт да бар болчу. Бирок Иса биздин жүрөгүбүздү билчү. Устат биздин акылыбыз түшүнбөгөн бийлик жөнүндө айткан. Оорларды айыктыргыла. Пес оорларды тазалагыла. Өлүктөрдү тирилткиле. Жиндерди куугула. Бекер алдыңар, бекер бергиле. Теңир эмне болот? Мен шайтанга буйрусам, бирок ал чыкпай койсо эмне кылам? Кээде көбүрөөк аракет кылышыбыз керек болот. Кээ бирлери орозо тутуу жана сыйынуунун күчү менен гана чыгат. Сыйкырчылыкпы? Жок, сен түшүнгөн жоксуң. Бул сыйкырчылык эмес. Кудай гана бере ала турган чыныгы күч. Кудайың сага күч берип атса, сен андан 3 жолу баш тартыптырсың. Бул болбогон иш. Ичинде ушунча толгон ачуу. Сен жашооңо чыныгы сүйүү каалайсыңбы? Тынчтыкты. Бакыт күчүңдү көрсөтчү. Чындык экенин далилдечи. Ооруп аткан жоксуңбу? Сен оорукчан эмессиң. Жиндер сени кыйнабады. Мунун баары жалган. Козголоңчул катары өлүшүң үчүн мен сени айкачкан жыгачка кирип таштамакмын. Мына минтип эч ким айта элек беле? Мынакей, мен сюрпризди бузуп салдым. Мындай болбойт эч качан. Тез эле баш тартып жүрбө, көрөбүз дагы. Сен түшүнбөй турасың. Мен Теңирим өлгөн өлүм менен өлгөнгө татыксызмын. Эмне? Бул эмне, кандайдыр бир урмат деп ойлоп турасыңбы? Сен акылыңан айрылыптырсың. Мартиньян, сен мени менен барасың. Ооба, макул. Сен азыр мени менен барасың. Эмне болду? Императорлордун эң башчысы сени суракка алмакчы. Тиги машаякчы козголоңчу менен курган баяндамаң тууралуу. Мартиньян. Мартиньян, эмне болду сага? Эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Бул жер сен үчүн эмес. Ал чын эле бул жактабы? Ким ал? Шимон Петер, элчилердин эң башчысы. Ооба, бул жерде. Мага эмне айтпадың? Эмне, баардык камактагылар тууралуу айтышым керекпи? Мени менен минтип сүйлөшпө. Өзүң эле уят болосуң.
ооба, ал бул жерде. Жада калса мен ага суроо бере алдым, сүйлөштүм. Сен ага туура эмес суроолорду бериптирсиң. Эмне жөнүндө сураганда сен каяктан билесиң? Билбейм, бирок сен сурай турганды сураган жоксуң. Анан кандай суроолорду беришим керек эле? Суранчы андан, мени баталасын. Мен сага бала төрөп берейин. Бул кооптуу сөздөр. Сен ошол шайкчылар тууралуу кызыгарыңды билем. Бирок өтө киришип кетпегенибиз жакшы го деп ойлойм. Ооба, албетте. Чын айтып атам, сенден айрылып калгым келбейт. Уктум. Сенин оюңду эми так түшүндүм. Ал киши мага да кызыктуу. Бирок бата сурабайм андан. Чектен чыккым келбейт. Мен дагы бир суроо берсем болот ага. Макулсуңбу? Ойлойсуңбу? Мен инсандын өлүмү кандай болду? Анын акыркы күндөрү жөнүндө билгим келет. Анан ушуларды сура. Анан бүгүн керебетте жатсаң болот. Макул. Менин суроом бар. Сен бүгүн чочулбай калыптырсың го? Менин теңирим тууралуу уккуң келеби? Сенин теңириңдин өлүмү тууралуу окуя кызыктырат мени. Кандай болду эле? Кандай болуп өлдү эле? Бул окуя бир эле учурда кайгылуу да, керемет да. Сен ушуга чейин бул окуяны билбегениң мени таң калтырып турат. Мен ар кандай ушактарды уккам, бирок өз көзүм менен баарын көргөн адамды уккум келип жүрдү эле. Аны сатып салышты дешет, чынбы? Ооба ошондой. Ким кылды? Эмнеге? Суранам, мен билгим келет, так билгим келет. Эгерде сенин кожоюнуң чын эле Кудайдын уулу болсо, а сен болсо анын оң колу болсоң, мен өз жаным жөнүндө ойлонуп коюшум керек. Мен бул окуяны айтып бергенден кийин сен бардыгын чындык экенине ынансаң, Исаны өз теңириң катары кабыл аласыңбы? Мен кунт коюп, жакшылап угам. Эмнеден баштасам? Бул пасактын алдындагы түнү болду. Аны менен кечки тамактан бирге жеш үчүн Иса баарыбызды чогултту. Бул мейманканада болчу. Ал жерде бир бөлмө бар эле. Бейтаныш көздөрдөн далдаа жерде. Дасторкон 13 адамга даярдалган. Мен Иса менен жүргөндө көптөгөн кереметтерди да, көптөгөн кейиштүү нерселерди дагы көрдүм. Мен баарынан акылман адам болуп калдым деп ойлойт элем. Бирок ошол бөлмөдөгү дубалдар да ошол түнү айтылган сырларды дагы угууга даяр эмес эле. Бир тууганым, келгениң жакшы болду. Галилеялык эки балыкчы бүгүн ушул бөлмөдө бирге отурат деп ким ойлоптур? Менин колдорум жумшарып калды. Меники да. Сен ишиңди сагындыңбы? Биз дагы деле балыкчыларбыз. Бурадар, эми биз торду теңир үчүн жайып жүрбөйбүзбү? Ким биздин бутубузду жууган атат? Филипп, сен эмне биздин бутубузду жуудуртайын деген кишини жалдап койдуңбу? Теңир мага киши жалдоо жөнүндө айткан жок. Сен эмне баарын билишиң керекпи? Биз эмне буттарыбызды өзүбүз жууйбузбу? Мен жууйун дегеним жок. Каерде отурабыз? Теңирди күтөлү, ал өз жайгаштырсын. Күтүү эмне? Ирети белгилүү го. Жүйүт. Салам. Калгандары келе атышабы? Алар азыр келишет. Теңир келгиче биз отурбай кое туралы дедик. Силер күтсөңөр күткүлө. Мен кечке тике туруп турдум. Мен деле. Бизди кубалап, куугунтукка алып жатышкандарына карабастан, тегерете отуруп, баарлашып, күлүп жаттык. Биз күлүп отурдук.
Анткени Иса келелек болчу. Анан ал кирип келди. Көпкө чейин күлкү болбоду. Силер менен пасакты тамактанайын деп каалап жүрдүм. Менин азап чегүүмдүн алдында анткени айтып коеюн. Эми Кудайдын патшачылыгы орномоюн, мен силер менен пасак тамагын жебейм. Бизди тандап алган, осуяттары менен ыйыктай алган Кудай, ааламдын эгедери. Кудай Теңирибиз, сен даңктал. Ким ушул күндөрдү шаңга майрамга арнап белгилеп койду эле. Жана Теңир бизди ушу күнү майрамда кубанышсын деген. Ал кубаныч жана ыраазычылык сыйынуусу менен сыйынып атты. Бирок биз кубана албадык. Ал дагы деле сүйүү жана жарык чачыратып турду. Бирок бизди көлөкө каптады. Алгыла да муну жегиле. Бул менин силер үчүн берилип жаткан денем. Мени эскериш үчүн муну кылгыла. Барыңар бул чөчөктөн ичкиле. Анткени бул жаңы келишимдеги каным. Көптөрдүн күнөөлөрү үчүн төгүлүп жатат. Муну мени эскериш үчүн кылгыла. Мунун мааниси эмне эле? Эмнеге силер шарап ичип, ачытылбаган нан жедиңер? Бул жаңы келишимдин белгиси. Анын өлүмүн эскерүү. Силер менин азап чегүүмдө мени менен болдуңар. Мен силерге патшачылыкты осуят кылам. Менин атам мага осуят кылган. Пётр, шайтан силерди будайдай кылып, электен өткөр деди. Мен сен үчүн сыйындым. Пётр, сенин ишенимди азайып калбасын дедим. Кайра кайрылып, бир туугандарымды бекемди. Теңир, мен сен менен зынданга да, өлүмгө да барууга даярмын. Пётр, сага айтам. Бүгүн таңда короз кыйкырганча сен менден баш тартасың. 3 жолу.
Ошодо корооздун үнүн жек көргөнүңүздө таң калыштуу эмес. Мен акылсыз болгом. Бирок сизде ал кечирди дедиңиз го. Ооба, кийин. Мен татыктуу эмес болсом да. Анда Иса курман болдубу? Ооба. Ал бизди жаңы келишимге киргизди. Анын өлүмү символ катары болду. Түшүнүп атасыңбы? Анча эмес. Убакыт өткөн сайын түшүнөсүң. Анан эмне болду? Эмне кылайын деп атат? Билбейм. Ал бутубузду жууйын деп атат. Кол сыяктуу. Эмне үчүн? Бул биз үчүн сабак болуш керек. Мен билсем гана. Эч шектенбейт элем. Шектенбейт элем. Теңир, мен кылып атканымды азыр эмес. Кийин түшүнөсүң. Жок, Теңир, менин бутумду эч качан жубайсың. Бутуңду жуубасам, мени менен үлүштөш боло албайсың. Силердин бутуңарды жуудубу? Бул акылсыздык эмеспи? Силердин теңириңер тирүү Кудай деп атканыңар эмне үчүн ал өзүн кулдун деңгээлине чейин түшүрүп кемсинтти? Жок, эч бир башчы өзүн минтип кемситпейт эле. Иса ушундай кылды. Мен түшүнбөй турам. Айтып бериңизчи. Иса рухий тазалануу жөнүндө айтып жатты. Биз болсо кимибиз улуубуз деп талашып тураттык. Иса бизге сүйүү жана курмандык кызматын үлгүсүн көрсөттү. Бирок биз бири-бирибизди сүйүшүбүз керек болсо, кантип силердин бириңер аны сатып кетти? Сен айтып жаткан неме? Шайтан. Шайтан. Ким ал? Караңгынын ээси. Шайтан. Ал Кудайдын жарыгына каршылаш. Ал дүйнөнү зомбулукка, жек көрүүгө, ишенимсиздикке бөлөйт. Адамдарды каршы кылат. Мен каргышка калган жоокермин да. Сенде тандоо бар. Мартиньян, Теңир сага тандоо берди, анткени ал баарынан куткарылышын каалайт. Бул оңой эмес. Шайтан араңарда болуп турду. Ким эле ал? Кандай болду эле? Буттарыбызды жуугандан кийин караңгылык ачылды.
Мен силердин бутуңарды үлгү катары жуудум. Муну аткарсаңар, бактылуусуңар. Жуулган адамга бутун гана жууш керек. Анткени ал таза. Силер да тазасыңар. Бирок баарыңар эмес. Мен тандыгандарымдын баарын билем. Жазуу орундалсын. Мени менен бирге нан жеген досум мага өз согончогун көтөрөт. Мунун мааниси кандай, Теңир? Мен айтып коеюн. Чындыгын айтып коеюн. Араңарда бирөө чыккынчы. Эмне деп атат? Эмне деп атат? Мүмкүн эмес. Мындай болушу мүмкүн эмес. Чыккынчы арабызда. Чыккынчынын аты айтчы. Ким ал? Он экинин бири. Нандым алып, колуна сунган адам. Ошо. Бул дасторкондо ал дос катары отурат. Бирок ал мени сатат. Ошондо мен дасторконду тегерете карадым. Кудай тандап алган биз, 12биздин ичибизде алсыздык ошондо мага көрүндү. Биз жөн эле коркуп отурган эмеспиз. Биздин үрөйүбүз учуп отурдук. Биз ичибиздеги нерседен коркуп жаттык. Мен ар бирин карап чыктым. Ар бирибизде коркунуч бар эле. Эч кимибиз Исага жакындай албадык. Эч бирибиздин колубузда таза эмес эле. Эч кимибиз күнөөдөн же коркунучтан качып кутула албас элек. Ар бирибиз чыккынчы дегенибиз кандай? Кандай болушу мүмкүн? Менин башыма да келген жок. Мени эмне деп айыптаса болот? Сенин патшачылыгыңда мага татыктуу убада кылынган, бүт өмүрдүн сүйүүгө арнап жана эч пайдасын издебей кызмат кылган Теңирге мен кантип каршы чыкмак элем? Кээде менин мүнөзүм жеңип кетчү, жакып, жакан, биз самариялыктарды жок кылыш үчүн асмандан от жаадырганга даяр болуп кетчүбүз. Бизди урматтабаганы кыжырыбызды кайнатчу. Менин намысым артка кайтканга жол бермек беле? Менин чыдамсыздыгым, менин намыскөйлүгүм, Теңир. Мына, бул менмин. Ошол жерде Зебедейдин дагы бир уулу Жакып да бар эле го. Ал Исаны эч качан сатпай турганына так ишенген адам эле. Эми ал да коркуп отурган. Мага ошол чыккынчыны көрсөтчү. Чыгарып берчи. Мен аны бат эле соттоп коеюн. Кээде сен өтө эле боорукерсиң. Сен көп эле кечире бересиң. Мен түшүнбөйм. Кээде сенин ырайымың алсыздыктай көрүнөт. Сен мен жөнүндө айтып жаткан жоксуңбу деги? Мен өзүмө ишенем. Мени чагылгандын уулдары деп бекеринен айтышабы? Менин атам белгилүү адамдардан эмеспи? Сенин тактыга отурганыңда мага орун убадыланган. Менин бир туугандарыма да. Кантип эле биз сени сатып кетели? Мен тиги тоодо болгом го. Сенин өзгөрүшүңдү көзүм менен көргөм.
Жакан экөөбүз Кудайдын үнүн укканбыз. Баарыбыздан үчөөбүз гана күбө болгонбуз го. Теңир, менин адилеттүү кыжырлануум менин чектен чыгарышы мүмкүнбү? Айыктыруунун ордуна мен жарат алып келемби? Мына мен Теңир. Томас, Кудайым-ай, сен эмне өмүр бою баарыбыздан шектенип өтөсүңбү? Мен билгем. Башынан эле ушундай болот дегем. Мен аларга мунун баары жакшылык менен бүтпөйт деп айткым келген. Эми булар отуруп алып, кимиси чыккынчы болот деп талашып атышат. Эмне өзгөрөт? Ар бир окуя ташка чегилген биздин алгачкы демибизден мурун эле биздин аракеттерибиз, кыялдарыбыздын баары белгилүү. Биз каяка келдик? Баары талкаланды. Анын акыры кандайдыр бир жол менен баардыгынын башталышы. А менин шектенүүлөрүм, менин ишенбестигим жаңы дүйнөнүн келишине тоскоол болуп атат. Менин акылымдан айрылуум анын өлүмүнө себеп болуп калса эмне болот? Бул мүмкүн эмес. Теңир, бул менминби? Теңир, бул менминби? Байкуш Филипп. Бул жолу мен ага жардам бере албайм. Бул анын коркунучу эле. Ал бетме-бет жолугуша турган коркунуч эле. Мүмкүн бул менмин. Өз жашоомдогу кезектеги жаңылыштыкты дагы кетирип жатат болушум керек. Дагы бир акылсыздык суроону берип жаткандырмын жана мунун баары акырын алып келиши ыктымал. Эмне үчүн Иса мени тандап алды? Теңир эмне ушунчалык жолсуз болуума жол берип, менин акылсыз иштерим аны өлүмгө алып барышына жол бермек беле? Эмне үчүн Теңир мага өз патшачылыгына чакырганына башка себеп таппай турам? Мен татыксызмын. Менминби, Теңир? Бул адамдардын баары өздөрү билишкенби? Алардын баары Исанын сүйүүсүндө менин бир туугандарым болушчу. Биз чогуу жашап жүрдүк. Көптөгөн сыноолордон бирге өттүк. А сиздин бир тууганыңыз Андрейчи? Анын жүрөгүн мен эң жакшы билчүмүн. Ал Исаны абдан жакшы көрчү. Дайыма жагынууну ойлочу. Теңир, мен чыккынчы болушум мүмкүн эмес. Мен биринчи болчумун. Сен мени биринчи көрдүң. Сен мени биринчи чакырдың го. Сени көрөрүм менен ошол замат сенин машайык экениңди билдим. Мен сага бир туугандарымды алып келдим. Ооба, анын башкаларга таасир берүү жөндөмү бар. Бирок мен тун уулмун. Сен мени күтүп тургансың. Мен атактуу орунга татыктуумун. Же эмне? Мен Петрдин улуу агасы катары гана таанымал боломбу? Дайыма анын көлөкөсүндө жашашым керекпи? Петрдин агасы болгон себептен гана мен асманда орунга ээ болмок белем. Мен ушул нерсеге ачууланып, жолдон чыгып кетүүгө мажбур боломбу? Бул менин жыгылуум. Сенин өлүмүң болобу? Менби, Теңир? Сизчи, Шимон Петр? Сиз эмне болдуңуз? Сиздин жүрөгүңүз да ушунча шек саноолорго толуп турду беле? Мен ойлоп көргөндөн да көп.
Мен баягы тоодогудай коркунучка толуп турдум. Биринчи аны көргөнүмдө кимдир бирибиз чыккынчы болушубуз мүмкүн эмес. Мен буга ишенбейм. Бирок сен ушинтип айтып турасың. Демек бул чындык. Балким бул матай. Же шымын болушу мүмкүн. Мен бирдеке дешим керек. Ооба, мен турам да экөөнү күнөөлөйм. Эмне дейм? Матай менен Шымон сени жүрөктөрүндө жакшы көрүшөт. Балким Натанаэль менен Филиппи? Ооба, Филипп болушу мүмкүн. Мурун эле эмнеге ушинтип ойлогон жокмун. Жок. Филипп эмес. Ал жаш баладай сага ишенет. Ал сага чыккынчылык кыла албайт. Анда ким болду экен? Мен таш эмесминби? Суунун үстүнө мен баскан жокмунбу? Анан ишенимди жоготуп коюп, ташка окшоп, деңизге чөккөн мен эмес белем. Мен болуп калсамчы? Менби, Теңир? Отуз күмүш тыйын. Устат, сен билдиң беле? Кулдун баасы. Сени ушунчага баалаштыбы? Мен коркуп турам. Сени терең түшүнүп турганым үчүн эле. Мен кылмышкер болуп каламбы? 12'nin арасынан сени жалганыңды ишенбей койгон жалгыз мен болгондуктан эле мен жазаланамбы? Сен өзүңдү куткаруучумун дейсиң. Анда өзүңдү куткар. Сен муну кылбасаң, эч нерсе өзгөрбөйт. Сенин жашооңдун мааниси жок. Сенин өлүмүңдүн да мааниси жок болот. Биздин машаягыбызга машаяк керек окшойбу? Сени ким куткарат? Бул мен болчумун, Теңир. Мен бул жерде отура бермекминби? Устат айыптап коюп. Эч нерсе айтпай койду. Теңир, кыла турганыңды тезирээк кыл. Каяка кетти ал? Устат, эмне болуп кетти? Чыккынчы жүйүтпү, Теңир? Мына адам улуу даңкка бөлөндү.
Эмнеге ал мындай кылды? Ага кандай пайда? Шайтан жалганчы. Ал анын ичине кирип, көп нерсе убада кылып койгон. Иса артынан жөнөттүбү анан? Иса жүйүт жасаган ишин кечирди. Мен мындай кечиримди түшүнбөйм. Адам сага чыккынчылык кылып атса, же уруп атса, же сеникин уурдап атса, мындайды кантип кечирсе болот? Кудай уулуна гана мүмкүн. Иса өмүр, жол жана чындык. Мен силерге айтып коеюн, жамандык кылган адамга каршылаш болбо. Оң жагыңа чапканга сол жагыңды тос. Сени менен соттошкусу келгенге, сырткы көйнөгүңдү бергенге даяр бол. Бир чакырым жол жүрүүгө мажбурлаган менен, 2 чакырым жүр. Сураганга бер, кары сураган адамдан тескери караба. Ооба, акылмандыгын көрүп жатам. Сенин көздөрүң ачыла баштады. Жүйүт менен эмне болду? Жүйүт качып кетти. Иса аны кечирди. Бирок чыккынчы өзүн өзү кечире албады. Исанын кечирим белегин албады. Ошондуктан ал өзүн өлтүрдү. Чыккынчы үчүн жеңил өлүм. Көптөр ошондой деди. Ошентип анан Исаны алып кетишти? Ооба. Кеч кирип калган. Иса бизди Гетсиман багы бар айылга алып келди. Бул кечте баарыңар чачырап кетесиңер. Досторум, дүйнө силерди жек көрсө, мени алгаш жек көргөн. Билип койгула. Силерге айткан сөзүмдү унутпагыла. Кул кожоюнан улук болбойт. Мени куугунтукташкан, силерди да кубалашат. Чындыкты айтып коеюн. Адамдар силерди өлтүрүп жатып, Кудайга жагып жатабыз деп ойлогон күндөр келатат. Теңир, бул жер кооптуу, башка жерге кеттик. Менин сөзүмө кулак салгыла. Чындыкты айтып коеюн. Силер боздоп ыйлайсыңар. Дүйнө болсо кубанат. Силер кайгылуу болосуңар, бирок кайгыңар кубанычка айланат. Ата, убакыт келди. Уулуңду даңкка бөлө. Уулуң да сени даңктайт. Сен мени дүйнөгө жибергендей, мен да сен мага бергендерди дүйнөгө жөнөтүп жатам. Мен барып сыйынып келем. Бул жерде болуп тургула. Петр, Жакып, Жакан, жүргүлө.
Бул жерде болуп, сергек болуп тургула. Бул түндүн максаты эмне эле? Теңир биздин акылыбызды өлүм, чыккынчылык, кайгы жана кубаныч тууралуу ойлорго толтуруп жатты. Ал эмне сыйыныш үчүн бизди ушул түн ичинде ушул жерге алып келдиби? Ал өз атасына баратат, анын эркин сураш үчүн. Ал тынчсызданып жатат. Анын кайгысын тең бөлүшүш үчүн биз жетиштүү кылбадыкпы? Жанына баралыбы? Бул жерде болуп байкап тургула деди. Эмнени байкап тургула деди? Биз 12 гана ушул жерди билебиз го. Бул мени дагы батыр кылууда. Биз эми 12 эмеспиз. Бирибиз чыккынчы болуп кетти. Эмнеге үчөөбүздү тандады? Аны коштоп келдик. Уктап калчудай болуп турам. Мен дагы. Жыпчылуу түн уйкуну келтирип жатат. Петр, кезек менен кайтарып турабыз. Сен сергек болуп, теңирибизди карап тур. Мени менен сергек болуп тургула. Дал ушинтип чыккынчылык ишке ашса эмне болот? Биз теңирдин айтканын укпай уктап калсакчы. Мен сенин ишенимиңен чыкпайм. Теңир түнү бою уктабай карап турам. Эмне? Силер 1 саатта сергек болуп тура албадыңарбы? Теңир, сенин ишенимиңди актай албадым. Кечир мени. Рух сергек, дене алсыз. Сергек болуп, сыйынгыла, азыркы алдырбаш үчүн. Ооба, чыккынчы белгилүү болду, брадарлар. Жок. Кылычыңды кынына сал. Менин үйрөткөндөрүмдү эстегиле. Кылыч алгандар кылычтан өлөт. Кылычыңды кайтар. Кимди издеп жүрөсүңөр? Назаре Исаны. Ал менмин.
Теңир. Бул кылым картар окуя го. Сиз айткандардын баары чындыкпы? Толугу менен. Ошентип, алар силердин теңириңерди алып кетишти. Айкаш чыгачка кириштиби? Айтып бериңизчи. Буга күбөлөр көп. Биздин теңирибиз Иса айкаш чыгачка кирилди. Мурун айтылгандай эле. Ал өлүшү керек болчу. Мен түшүнбөй турам. Эмне үчүн ал өлдү? Эмнеге ал периштелерди чакырып, куткарып алышын сураган жок? Өз күчүн колдонуп, эмнеге айкаш чыгачтан түшүп кеткен жок? Мына, ошол нерсеге келдик. Сен Мартиниан адамсың го. Иса тууралуу айтып бергендин баары жөнүндө ойлонуп чык. Иса өлүмү аркылуу даңкталам деген. Ага чыккынчылык кылыш алдын ала айтылган. Анын өлүмү курмандык болчу. Бирок эмне үчүн курмандык? Ал күнөө жөнүндө айткан. Демек, күнөө үчүн курмандыкпы? Бирок кимдин күнөөсү? Ал өзү таза болгонго. Бир да күнөө кетирген эмес го. Демек, ал өзүнүн күнөөсү үчүн өлбөптүр да. Уланта бер. Демек, биз күнөө кылчубуз. Анда эмне? Биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөнбү? Мартиниан, сен баарын туура түшүндүң. Жок. Жок, мен билбейм. Билбейм. Мунун баарын билбесем жакшы болмок. Исанын жолдоочусу болуп калсам, мен куугунтуктарга даярмын деп айта албайм. Сизге окшоп өлөмбү? Кантип сиз өлүмдөн коркпой турасыз? Мен өлгүм келген жок. Бирок мен өлүмдөн коркпойм. Бул жашоо убактылуу жашоо. Иса тирилгендей, мен да тирилем. Ага ишенгендердин баары тирилишет. Эсиңдеби? Мен тирилген Исаны өз көзүм менен көргөм. Ал өлгөн. Мен бош калган күмбөздү көргөм. Андан да мен тирилген теңирди көргөм. Мен анын жанында жүргөм. Мен аны менен сүйлөшкөм. Тамактангам. Ал тирүү. Мен ойлонушум керек. Мен аялым менен сүйлөшүшүм керек. Жаным, эмне жаңылык? Эмне? Сен акылыңан айныдыңбы? Сен эмне кеткен жок белең? Үйгө барышың керек. Мен Шимон Петрдин жообун угушум керек. Эмнеге бул суроону сура дедиң? Сен чоң кишисиң го. Билгениңди кыласың да. Сен атайлап кылдың. Жок. Мага өзүмө да кызык болду. Мен көп нерсени уктум. Эми билбейм, эмне кылам? Эмнени билбей турасың? Билбейм. Кудайга да, дүйнөгө да, өлүмдөн кийинки жашоого да ишенбей турам. Бирок сени коркунучка дуушар кылбайм. Мартиниан. Жок. Сен менин аялымсың, мен сенин эриңмин. Мартиниан. Жок. Сени коргоо менин милдетим, мен так чечтим. Жаным, мен машаякчымын.
Кантип? How did this happen? Качан болуп калдың? Ыйса жөнүндө мага бир күң айтып берген. Базардагы бир кыз Ыйсанын сөздөрүн баяндап берген. Мен аны менен жашыруун жолугуп турчумун. Көп жолу. Ал ооруп калганда акырына чейин мен аны карап турдум. Жаным, ал өлгөндөн коркподу. Анын жүрөгү тынчтыкта болду. Бул укмуштуу керемет. Ал ушунча момун, тынч жана боорукер болчу. Ал асманда Машаяктын жанында турам деп бек ишенди. Өлүп баратып, анын жүзүн көрүп тургансып, жылмайып койду. Менде да ошондой эле тынчтык бар, Мартиньян. Эгерде мен өлүмгө дуушар болсом. Менин сүйүктүм, сенде да ошондой болушун каалайсыңбы? Ошондой тынчтык. Ыйсага сыйынуу менен кайрыл. Күнөөлөрүңдүн кечиришин суран. Куткаруучуң болсун деп өтүн. I do not believe Ишене my албай ears. турам. I am married to Менин an аялым outlaw. кылмышкер. Мени сүйөсүңбү? You know I do. Сен билесиң го. With all my heart. Бүт жүрөгүм менен сүйөм. Анда сен тандашың керек. Менин жолум Исанын артынан. Сенин жолуң кайда алып барат? I don't know. Билбейм. Сен Шимон Петрдин өзү менен сүйлөштүң. Сен анын оозунан чындыкты уктуң. Дагы эмне уккуң келет? Эч нерсе. I need Башка nothing эчтекенин more. кереги жок. You still seek his Дагы эле face? анын сени баталашын каалайсыңбы? Wait here. Күтүп тур. Убакыт келди, балыкчы. 3 күн өттү. Эми сен меникисиң. Мен сенден коркпойм. Ийса баарын жеңди. Менин тагдырым Ийсанын колунда. I just Менин have one акыркы last суроом question. бар. Where did you Ушундай find адам the болуу strength үчүн to сиз become the каяктан man күч you are? алдыңыз? From an Жөнөкөй ordinary балыкчыдан fisherman to a улуу great элчи apostle. болдуңуз. Элдер сизди жок дегенде көлөкөңүз түшсө экен деп кезекте турушат. What caused this Кантип ушундай болуп transformation? калдыңыз? Кудай жасады. Ийса мени тандап алды. Ал мени менен жүрүп, мени үйрөттү. Ал мага ыйык рухту берди. Ал мени жетектеп алып жүрдү. Кудайдын сен үчүн дагы планы бар. The wager is Сиз yours, мелдешти son. жеңдиңиз. You have won. Сизге байге. I have decided. Мен чечтим. I will Мен силер stand менен with you болом, and as анткени Christ is Иса my менин Lord. теңирим. Now come, I will Эми take you out барыңыз, of мен here сизди before бул the ship жерден changes. чыгарам. Кароол алмашканча кетип калыңыз. Иса теңир сени сүйүү менен кабыл алат, Мартиньян. Бирок мен сен менен бара албайм. Бул сени коркунучка дуушар кылат, а мени баары бир өлтүрүшөт. Curse Мына, old man, мен I муну thought you билгем. would say that. Ушинтип айтасыз дегем. Hold on. Кое туруңуз. It's through here. Эмне Hurry. кылганың? Сиз аныкына барбайт болчусуз. Эмне кылышым керек эле? Бул коркунучтуу. Шимон Петр, Машаяктын элчиси. Суранам, мага батаңызды бериңиз.
Новелла. Сен өміріңді Исаға тапшырдың ба? Сен аны құтқарушы жана Теңирим деп жарыяладың ба? ооба. Анда сен каалагандай батага ээ боласың. Батаны кабыл ал. Даңктуу ата. Уул жана ыйык рухтун атынан. Рокес. Эмне кылып атасың? Эмне куугунтуктар ушунча жагабы? Өзүң да катышайын дедиңби? Сен да мага окшош эле бул сөздөрдү уктуң го. Сен эмне чындыкты уккан жоксуңбу? Мунун баары куру сөз. Машаяктын өзүчү, анын сөздөрүчү, анын жолдоочулары жер-жерлерде таратып жатышканы. Кереметтер, өлгөндөрдүн тирилүүсү, булар куру сөздөр эмес. Ал козголоңчол, анын жолдоочулары кылмышкер. Император ушундай деди. А сен эмне деп ойлойсуң? Мен кылмышкермин, менин аялым да. Бизди да кыйнап өлтүрүп жатканын көргүң келеби? Сен менин мыйзамды бузууга түртүп атасың. Жан дүйнөң жөнүндө ойлон. Ал түбөлүктү, башымды оорутпач, ачууңду таштап ишенбестигиңди калтырчы. Сен кантип мени сүйлөшүп атасың? Сен камаласың, жүрөгүңө киргизчи. Сүйлөбө. Өзүңдү куткар, оозуңду жап. Мартиниан. Канча урсаң да, мен сени жакшы көрөм. Сен менин досумсуң. Теңир Машаяк сени сүйөт. Кел эми, Рокес. Исаны куткаруучу катары кабыл ал. Бүт күнөөлөрүңдөн арыл. Кудай ата, сен бизге куткарууну бердиң. Бул жүрөктөргө кир. Бүгүн булар сага муктаж экенин түшүнүшсүн. Булар Исаны Теңирим деп кабыл алуулары келет. Рокес, Мартиниан, мени менен сыйын кыла. Теңир, мен Исаны куткаруучум деп кабыл алам. Жана күнөөлөрүмдү кечиргениң үчүн ыраазымын. Теңир, мен Исаны куткаруучум деп кабыл алам. Жана күнөөлөрүмдү кечиргениң үчүн ыраазымын. Омин. 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 Новелла, сен Кудайдын кайсы батасын каалайсың? Биздин балдарыбыз жок. Мени сүйгөндөргө мен батамды берем дейт Теңир. Тынчтык менен баргыла. Рахмат. Кароолчуларга канча жолу айттым. Саясий камактагылар сол жакта, диний фанаттар оң жакта. Эмне, баарын мен кылышым керекпи? Экөөңөр кана силердики? Таң атып калды, акмактар. Ал айкаш чыгачка кадалышы керек. Байлагыла да чыгаргыла, бизге бош камера керек. Ким бул? Мырза, бул башка Машаякчы, Тарстык Шабыл. Булар ар бир тешиктен чыгып жатышат го деги. Машаякчылар.
Мен өмүрүмдө кылбаган оор иш болду. Убакыт келдиби? Ооба, Шимон Петр. Камера башка бир машаякчыга, тарстык шабуулга керек болду. Павел, менин досум. Устат, мен муну кыла албайм. Кыла албайм. Сиз теңир үчүн кылган бардык жакшылыгыңыз үчүн сизди коопсуз жерге алып баралы. Кымбаттуу Мартиниан, дал ошол жакка кетип баратам. Караңгыда айтып бергениңди силер жарыкта айткыла. Кулаңарга айтканымды чатырдын үстүнө чыгып, жар салгыла. Кетишибиз керек. Анда мени Исага алып баргыла. Тезирээк. Мен үчүн аны менен коштошуу оор болуп атат. Тынчтык. Силерге калтырып атам. Бул дүйнө бербеген тынчтыкты берем. Дүйнөдө кайгыга ээ болосуңар, бирок кайрат кылгыла. Мен дүйнөнү жеңдим. Мен жолмун. Мен чындыкмын. Мен өмүрмүн. Менден башка атама барууга жол жок. Сурагыла, берилет. Издегиле, табасыңар. Тыкылдаткыла, ачылат. Эч нерсеге камсанабагыла. Коркпогула. Менин сүйүмө ээ болгула. Дагы бир жолу айтам. Сүйүмдө болгула. Ошентип, мен силер менен кылымдардан акырына чейин болам. And surely, I am with you always, to the very end of the age.